Президент Садыр Жапаров бүгүн 10-апрелде Ош шаарында турукташтыруу фондунун эсебинен 10 орто мектептин курулушун баштоо аземине катышты. Иш-чара мамлекет башчынын Ош облусуна болгон иш сапарынын алкагында өттү. Мамлекет башчы өз сөзүндө Оштогу билим берүүнүн учурдагы абалына токтолуп, билим берүү тармагындагы бардык ийгиликтерди ар дайым колдой турганын белгиледи. Ош облусуна болгон иш сапарым билим берүү жаатындагы жакшынакай жаңылык менен башталып жатканына абдан кубанып турам. Мен ар дайым билим берүү тармагында кенеде ийгилик болсо дагы кош колдоп, маңдайым жарыла сүйүнөрүмдү айтып келемин. Себеби кайсы гана өлкөнү албайлы, илим билимдин аркасында гана өнүгүү жолуна түшкөндүгүнө тарых барактарынан дайыма күбө болуп келебиз. Кезинде даанышман ойчул бабабыз Жусуп Баласагын адам үчүн эки артыкчылык: билим бийик, түгөнбөс, окуу улук деп айтканы бар. Мына ошондуктан биздин экинчи борборубуз Ош шаарында 10 мектептин пайдубалынын түптөлүшү жеке эле Ош шаары үчүн эмес, жалпы өлкөбүз үчүн, жамы журтубуз үчүн чоң окуя десем жаңылышпаймын. Бул мектептерден Касым Тыныстанов, Исхак Разаков, Төрөбай Кулатов, Насирдин Исанов, Султан Ибраимов, Салижан Жигитов өңдүү Кыргызстаныбыздын өнүгүү өркүндөшүнө салым кошкон атактуу инсандар чыксын деп тилек кыламын. Ошондуктан илим билим уяларынын пайдубалышын түптөлүшү менен баарыңыздарды чын дилимден куттуктаймын. Быйыл жалпысынан Ош шаарында 15 мектеп толугу менен бүткөрүлүп пайдаланууга берилет. Муну менен кала мектептериндеги орун тартыштыгынын 20-22% жабууга мүмкүндүк болору айтылды. Президент 2030-жылга чейин өлкөдө мектеп тартыштыгы чечилерин, бир класста 40-50 окуган көрүнүш болбой турганын кошумчалаган. Биз Ош шаарындагы класс тартыштыгы көйгөйүн толук чечпесек да, учурда курч болуп турган бөлүгүн жеңилдетебиз. Ош шаарындагы Өзгүр, Кызыл Байрак, Сүрөттүү Таш, Сары Зоо, Ак Буура 2 жана башка конуштар мектептүү болуп калышат. Бул 10 мектептин курулушу Ош шаары үчүн стратегиялык мааниге ээ. Бул кадамдар билим берүү системасындагы көп жылдык топтолгон көйгөйлөрдү чечүүнүн реалдуу жана натыйжалуу башаты болуп саналат. Шаардын калкынын өсүү темпин жана ички миграцияны эске алганыбызда алдыдагы жылдарда кошумча жаңы мектептерди дагы да курабыз. Биз курулуш компанияларына бардык шарттарды түзүү менен бирге заманбап талабына шайкеш келген билим булактарын куруу боюнча катуу талаптарды коюп, буюрса мектептердин курулуштарын жаңы окуу жылына карата бүткөрөлү деп жатабыз. Кудай буюрса сентябрь айында ишке кирип калат. Бүгүнкү иш-чаранын урматтуу катышуучулары, пайдубалы түптөлүп жаткан билим уяларынан Ош калаасын Фергана өрөөнүнө ар тараптан өнүккөн, дүйнө эли кызыккан, ордолуу чоң шаарга айланта турган демдүү, дымактуу, билимдүү мекенчил жаштарыбыз чыгат деген үмүтүм зор. Бул билим уялары менен катар бүгүнкү күндө жасап жаткан аракеттерибиз аркылуу Ош шаары облустагы 7 райондун татыктуу борбору болушу зарыл. Дүйнө жүзү өзгөрүүлөргө туш болуп жаткан чакта жалпы адам баласы руханий кризиске тушугуп жаткан маалда Ош шаары заман агымы менен тең агып, ар тараптан өнүгүп өсүшүнө мен тилектешмин. Улуу жибек жолунун боюндагы көөнө маданиятты алып жүрүү менен катар, заманбап шаар маданиятын жуурулуштуруп, келген меймандарды ар дайым өзүнө тарткан бакубат шаарга айлансын деп тилек кылалы. Түптөлүп жаткан билим уяларынын жолу байсалдуу болсун. Рахмат көңүл бурганыңыздарга. Мындан кийин Садыр Жапаров Ош шаарында түтүктөрдү өндүрүүчү Элплас ишканасына барды. Мамлекет башчысы продукцияны даярдоо технологиялык процессин көрүп чыгып, ишкананын учурдагы ишмердүүлүгү жана өнүгүү келечеги тууралуу маалымат алды. Германиядан, Түркиядан ташып келчүлүк да. Азыр уже бизден өзүбүздөн чыгып атат да? Ооба. Ташып келүү боюнча расходу өзүнөн кымбат болуп кетип аткан мурда. Эми азыр значит ташып келүүгө келмеген экен да. Себеби подрядчиктер, чет өлкөнүн подрядчиктери болуп, алар өзүнүн өлкөсүнөн алып келишкен да, ушундай расход болсо дагы. Ооба. Аларда ушундай патриоттук сезимдер аябай катуу иштейт экен. Ошон үчүн акыры аларды көндүрүү. Канча болду бул жерде чыгып аткан уже? 2023-жылдан баштап баштаган. Бүгүнкү күндө биз 1000 экен, 1200. 1200 экен.
сууну коюп ирригация сууларды потеряны аз кылыш үчүн ушул трубалар менен бир точкадан бир точкага сумен жеткирип атат. Канча балдар иштеп аткан? Негизинде 2011 жылдан баштап өзүбүздүн өндүрүш тармагын баштаган. Могул тургандар кимден ушулар чыгарат? Бул 2023 жылы оборудование алып келгенбиз. Чыгарып баштаганы 24 башы январь. Алып атабы азыр деген эмне? Ооба. Гидрогез куруп аткандар деген. Малый гез, средний гез куруп аткандар алып атабы? Ооба, гез кургандар алат. Анан кийин Жалал Абадда ирригация сууга азыр бүгүнкү күндө алып атат. Аксы районунда. Анан бул Ош шаарында таза суу маселесин чечүү боюнча 2 кийине тартып Қазақстан менен Россиядан алып келген жағында бир топ арзандагы болуп экен, алардан сататы жакшыраак экен. Ооба да, бул Турциядан алып келип атышкан кече жакын эле былтырлары да. Анан өзүнөн кымбат болуп кетет экен, ташыган эле деп чөчөп. Значит, бияктан алып кетсе болот экен. Бейле келсек, ишкананын жылдык өндүрүштүк кубаттуулугу 15 000 тоннага чейинки продукцияны түзөт. 2025 жылдын январь айынан 2026 жылдын январь айына чейин ишканада 900 миллион сомдон ашык суммага продукция өндүрүлүп сатылды. Муну менен катар 100 миллион сомдун тегерегиндеги салык төлөнгөн. Кыдырууда Садыр Жапаров ата мекендеги өнөр жайды өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүнө токтолуп, ишкер уноктуу, сапаттуу продукция менен камсыздоого багытталган өндүрүштүк демилгелерди мындан ары да колдоонун зарыл белгиледи. Эң сапаттуу темирлердин дагы 20 жылга чейин гарантия берип турган вакуумдарын алып келгенбиз. Азыр бизде заводду ачканга ондогон проектибиз бар. Инвесторлорго кызыктар болбой калды. Эл пасты эшик терезени көрсөтсөк жок бизде жок. Андан соң Садыр Жапаров Акбура дарыясын көрктөндүрүү жана тазалоо иштеринин жүрүшү менен таанышты. Өзгөчө кырдаалдар министри Канатбек Чыныбаев мамлекет башчынын тапшырмасынын негизинде үстүбүздөгү жылдын март айында дарыянын 17 чакырым тилкесинин абалына талдоо жүргүзүлгөнүн билдирди. Жумуштарды ишке ашырууга 24 миллион сом бөлүнүп, 22 дана атайын техника тартылып, механикалык иштер башталган. Бүгүнкү күндө дарыянын нугунан 323 510 тонна сел калдыктары жана кумшагыл массалары чыгарылды. Тазалоо иштеринин баарын ушул жылдын 15 апрелине чейин бүткөрүү пландаштырылган. Асел Сыдыкова, Регион телеканалы.